27 жаштагы Айгүлдүн узун чачына кызыккан бейтааныш ага сөйкө сатып берген. Талас облусунун Бакай-Ата районунун 27 жаштагы тургуну Сабырбек кызы Айгүлдүн чачы тизесинен ылдый келет. Анын чачынын узундугуна көпчүлүк адамдар кызыгышат. Айгүл менен аймакта кабарчы таанышты. Ал Талас мамлекеттик университетинде акыркы курста окуп жатат. 19 жашымдан бери чачымды кыркпай өстүрүп келем. Апамдын чачы аябай узун, анын чачына кызыгып жүрүп өстүрүп калдым. Ошондой эле чач кыздардын көркү деп билем. Мага чачка кам көргөн абдан жагат. Суу кезинде аябай оор болот. Өзүмдүн боюм 1 метр 58 сантиметр. Чачымды ченеген эмесмин. Тиземден бир карыш ылдый. Өңү кара. Чачыма көп адамдар кызыгат. Айрымдар кыргыздын Рапунцель го деп айтышканда абдан жагымдуу болгон. Бир жолу ооруканада жатканда бир улгайган байке алдымды тосуп, ушул жашка келгенче узун чачты көргөн эмесмин. Биринчи көрүшүм көз тийбесин деп дүкөнгө ээрчитип барып күмүш сөйкө алып берген. Ал сөйкөнү азыркыга чейин сактап келем. Мен ошондо абдан кубанган элем. Өткөндө агамдын туулган күнү болуп, сулуулук салонуна чачымды жасатууга бардым. Ал жердеги кыздар чачымды текшеришип, чын эле өзүмдүкү деп таң калып, сүрөткө тартып алышкан. Көчөгө чачымды түйүп чыгам, антпесем чачыма отуруп алып жүдөйм, деди ал. Айгүл бош убактысында кагаздан гүл жасайт. Майып арабада отурам. Узакка чыкканда майып арабанын жардамы керек болот. Белим көп бассам ооруп кетет. Дарыгерлер так диагноз кое албай коюшту. Бош убактымда кагаздан гүл жасап, кыздарды сулуулайм, кирпиктерин узартам, өз алдымча үйрөнүп алгам. Келечекте чач боюнча кандай сынак болсо да катышкым келет. Анткени мен чачым менен сыймыктанам. Бул менин көркүм деп билем, деди ал. Айгүл 4 бир туугандын 3-чүсү. Булак турмуш KG.